Assalamu alaikum, hurmatly Moskva mekendештер, амансыздарбы? Сиздер менен кайрадан Москва бар туугандар. Бүгүн 11 декабрь, дүйшөмбү. Андыктан иш күнүңүздөр ийгиликтүү улансын. Сиздер менен дагы бир жакшы кабар менен бөлүшүп кетели дейт туугандар. Себеби бүгүн 11 декабрь күнү Россиянын Госдумасынан дагы бир өзгөрүүлөр кирди. Бул именно депортация. Выдворение боюнча мыйзамга өзгөрүүлөр кирди. Бул жакшы өзгөрүүлөр десе болот. Анткени кээ бир учурларда ушул выдворенияны штраф менен гана чектеп, ошол штрафыны төлөтүп, выдворение кылбай турган мыйзамга кол коюлду. Бул өтө жакшы жаңылык, бул мигранттар үчүн дагы чоң бир мүмкүнчүлүк десе болот. Себеби бул мыйзамга ылайык, эгерде мигрант ошол мыйзамды бузуп выдворениянын алдында турган болсо, эгерде судья ошол ишти кароо учурунда ошол бир нече факторлорго, бир нече иштерге маани берип, ошонун артында выдворение кылбастан жөн гана штраф менен кутула турган мыйзамдарга кол коюлууда. Бул жерде эмнелер каралат именно? Бул жерде айта кетсек, выдворениядан мурда ошол жүргөн мигранттын эң биринчи налог төлөгөнү каралат экен. Мисалы, официалдуу жерде иштеп, өзүңүздөрдүн трудовой договоруңуздар официально болсо, өткөндө сиздерге ошол трудовой договор боюнча да бир чоң видео даярдайбыз. Себеби кээ бирлер баягы сатып алган, көчөдө жүргөнгө жөн эле кармап жүргөн трудовой договорлор көбүнчө жарабайт. Ошолор жөнүндө кантип аны мыйзамдуу түрдө, официалдуу түрдө ошол МВД аркылуу учетко алып, налог төлөй турган трудовой договор боюнча да бир чоң видео даярдап, буюрса сиздерге чыгарып беребиз, суроо жооп кылып. Андыктан ушул видеонун астына деле ошол трудовой договор жөнүндө комментарийлерди калтырсаңыздар болот. Суроолор болсо, эгерде кызыктуу, сиздерди кызыктырган, биз жооп тапканга аракет кылабыз туугандар. Анан ошол сиздердин налог төлөгөн учуруңуздар сөзсүз түрдө каралат экен. Эгерде сиздер ошол официалдуу жумушта иштеп, налогуңуздарды төлөсөңүздөр, выдворение болбой туруп эле штрафыны төлөп, кайрадан ошол Россияда иштегенге мүмкүнчүлүк болот экен. Андан сырткары гражданиндин жарандын эгерде Россияда алган үйү болсо, мисалы көпчүлүк азыр ипотека менен үй алып атат, кээ бир жерлерде баягы участок алып атат, кээ бирлер баягы материнский капиталга жер алгандар бар, ошолор дагы сөзсүз түрдө каралат экен. Андан сырткары туугандар, ошол мигрант туугандарыбыздын Россияда жүргөндөгү өзүнүн жүрүм туруму менен, мисалы үлгүлүү жүрүп, баягы штраф төлөбөй, анча-мынча мыйзамды бузбай үлгүлүү жүргөн убактысы дагы, мөөнөтү дагы, эгерде көп жылдар бери ошол документтерин жакшы кылып, жакшы жүрүп, мыйзамды бузбаган учурлар болсо, ошол убактысы дагы каралат экен. Андан сырткары семейное положение, үй бүлөлүк положениясы да каралат. Ал дегени, мисалы, Россияда ошол бала чакасы менен балдары окуп, аялы иштеп, ушул жердин жараны болсо, же күйөөсү ушул жердин жараны болсо, ошол моменттер дагы сөзсүз түрдө эске алына турган болуптур. Андан сырткары ошол кылган кызматтарын дагы эске алат экен. Себеби Россияда жакшы иште көп, мындай пайдалуу иштерде иштегендер деле көп. Өзүнүн спесинен сырткары, мисалы, ошол айта кетсек, электриктер бар, автобус минген шоферлор бар, ошого окшогон үлгүлүү мигранттарды кылган ишине жараша, жумушуна жараша, ошолор дагы сөзсүз түрдө эске алынат. Ошолорду эске алуучу мыйзам киргизиптир. Ошонун негизинде штраф төлөп гана депортация, выдворение болбостон кайрадан эле ишин жүргүзгөнү боло турган мыйзамдарды иштеп чыгыптыр. Андыктан бул жакшы мыйзам деп айтсак да болот, жакшы кабар деп айтсак да болот. Себеби ушул нерселерди дагы баягы полиция кызматкерлерине түшүп, документтерин ито болуп, баягы выдворение болгон мезгилде сот аркылуу карала турган документтерге кошумча ушундай документтер менен обжалование кылып, соттун кароосунан жөн эле штраф менен гана чыкканы мүмкүнчүлүк жаралыптыр. Штрафтар боюнча айта кетсек, бул штрафтар негизинен 40 миңден 50 миңге чейин болушу мүмкүн экен. Ошол штрафты төлөп, бирок выдворениясы жок, штрафты төлөгөн бойдон кутулса болот экен. Андан сырткары 150 же 200 саат
иштеп жумуш аткарып баягы общественный коомдук жумушту аткаруу менен кутулса болот экен. Бул өзгөрүүлөр буйруса ошол жаңы жылдан ишке аша баштайт. Андыктан ушул мүмкүнчүлүктү да пайдаланып калыңыздар. Ушул маалымат менен колдон келсе, жакындарыңыз менен, тууган урук менен, группалар менен бөлүшүп кетсеңиздер болот. Анткени именно ошол выдворение боюнча ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, жөн эле штраф төлөп, кайрадан Россияда калып иштегенге мүмкүнчүлүк түзүлдү туугандар. Андыктан бөтөн жерде аман болуңуздар. Өзүңүздөргө сак, документке так болуңуздар. Документиңиздердин мөөнөтүнө карап коюңуздар, себеби жакында чоң каникулдар келатат, өзүңүздөр билесиздер. Андыктан ошону да эске алып, документтериңиздерди тактап жүрүңүздөр туугандар. Ал эми чек ара маселеси боюнча Мухиддинге кайрылсаңыздар болот. Өзү до конца алып барат, черный списоктон текшерет. Москва бардым десеңиздер, жылуу жумшак, жакшы эместе да барып келесиздер. Аман болуңуздар туугандар.